Кутман күн баарыңыздарга достор. Менин каналыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай өтө оңой жол менен блинчиктер жасайбыз. Эч кандай соода кошулбайт. Өтө жука жана дагы даамдуу болот. Сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүүңүздөргө кеңеш беремин. Жана да менин Instagram баракчама катталып алыңыздар. Ал жакта дагы пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турамын. Эң негизгиси тоюмдуу жана бат даярдалат. Бардык кошуп жаткан курамдарыңыз жылуу, бөлмө температурасында болуш керек. Ошондо гана бизде ушундай орусча айтканда ажурный блинчиктер пайда болот. Анда эмесе видеонун аягына чейин караңыздар. Эң алгач 2 жумурткабызга кум шекерибизди салабыз. Өзүңүздөрдүн калыбыңыздарга жараша саласыздар. Болжол менен 3-4 аш кашык болот. Бирдей массага келип, кум шекер толуктай эригиче аралаштырабыз. Бардык ингредиенттер бөлмө температурасында жана жылуу болуш керек. Азыраак un салып алабыз. Эми сүтүбүздү куябыз азастан. Кайрадан азыраак un салабыз. Эми кайнап турган 1 стакан кайнак суу азастан кошобуз. Акырында 3 аш кашык суумай кошобуз. Мынакей биздин камырыбыз даяр болду. Ушундай суюк масса болот.
Достор, бир аз массаңыздар коюраак болуп калган болсо, ойлонбостон өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кайнак суу куюп алсаңыздар болот. Эгер мындан дагы жука блинчиктер кааласаңыздар, эң негизги сыры бул жерде табаңыздар жакшы кызыган болуш керек, ошондо гана бизде тешикчелер пайда болот. Табаны жакшы кызытпай эле куйсаңыздар, анчалык тешикчелер пайда болбойт, ошондуктан эске алып коюңуздар.